Алло, ассаламу алейкум, бұл Элдос Алмаспы? Біз Роудан чалып жаттық эле. Лейтенант Алтынбек Шыкмаматов. Тилекке каршы сизге 7800 кыздан арыз келип түштү. Эмне дегенде, сиз Кыргыз Республикасынын жаза кодексине ылайык 23-берене менен 2 жылдан ашык сиз коомчулукка менин жубайым жок деп жана көптөгөн кыздарга айтып жарыялап келгенсиз. Но биздин максат кылмыш жаза мыйзамына ылайык либо сиз бизге факт беришиңиз керек. Бул калп же бул чын деген. А мен эмне кылышым керек? Сизде эки вариант бар. Либо сиз коомчулукка жубайыңызды көргөзөсүз, либо 7800 кыздан кечирим сурайсыз. Ар биринин үйүнө барып. Токтоп турсаңыз. Мен ойлондум. Күткөн күн келди. Жарк этип аз убакыттын ичинде Кыргыз сахнасында белгилүү болгон 21 миллион просмотр алган жана ошондой эле хит чыгармаларды жазып күткөн күн келди деп 7 областка Кыргызстанга аттын кашкасындай таанымал болгон Элдос Алмас жөнүндө сиздерге бүгүн өтө чоң жаңылык айтабыз. Биздин жаңылыгыбыз Элдос Алмас уулу 6 жылдан бери мен бойдокмун, үйлөнгөн эмесмин деп коомчулукка өзүнүн бойдок экенин жарыялап келген. Бирок биз бир миш-миш ушактарды уктук. Элдос Алмас уулу 6 жыл мурда үйлөнгөн, 2 баласы бар, анын бала чакасы бар деген жакшы бир сөздөрдү уктук. Ал эми биз ошол чынбы, калп экенин билиш үчүн биз бүгүн Элдос Алмас уулунун жана жубайын эки сөз долбооруна чакырдык. Бул эки сөз долбоору биз менен бирге болуңуздар. Гел атат достор. Бар эле чотогундан. Дос мырза өзү. Муну ачыктап беребиз элге. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай? Кыз келип сокта жакшыбы? Ден эмне болду? Тынчсызбы? Чакырганын себеби миш-миш уктум да сенин жубайың бар экен депчи. Анан ошону эми коомчулукка неге ушул 6 жылдан бери жашырып келатасың деген вопростор болуп атат да. Жашырган жок. Даже сен балдарың бар экен деп уктук да биз. Жашырган жокмун мен. Эми жүрсөң, родной, мындай да. Эми доске жубайыңа деле неудобно болбойбу, что менин күйөөм бойдоктордой жүрөт эки жакта депчи. Тынчыраак эле жашайбыз. Эми мындай кылып койчу, чтобы мындай, чтобы элге да жаңылык болсун, чтобы көргөзсүн сен чындап жубайың бар экен. Жо макул десең, анда биз киргизип эки сөз долбооруна тарталы. Эгерде макул эмесмин десең, анда азыр камера тартып атат, биз турмой эле айтабыз мына Элдос Алмас уулу аялын көргөзбөй атат депчи. Не себептен жашырып келдиң ошону айтчы? Жок, себеби жок. Мындай тынчыраак эле жашап, эми жеке жашоо менен бул творчествону элге алып чыгыштын кереги. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфондо жаңыртууга кез келдиби? Же чоң гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна же Infinix смартфонун сатып аласың, 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде да 1000 сом кэшбэкке бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Жок, эми хотя бы неге мурда айткан жоксуз мен аялым бар деп? Эми мындай кереги жок да. Тынчыраак эле жашаган жакшы да, үй бүлөчү. Анан аялын көрсөтсөң, анан кээ жана диванда жаткан батырлар бар. Только комментарий менен болгондарчы. Ошолор комментарий жазып, үйдөгүлөрдүн жүрөгүн сыгып, ар кандай оозуна келбеген сөздөрдү айтып, мен аялым да. Ал аялымды мындай дегенге менин эле акым бар да. Калган башкалар эле комментарийде ассаламу алейкум. Неме кылып киргизип кое турган болсок, жазып ар нерсе деп жазат. Анан кийин аны мен ата-энем окуйт, тааныштарыбыз окуйт, жүрөк сыгылат. Андай нерсе мага кереги жок ошон. Жок, ал нерсени түшүнүп атам да мен. Ошол эң башкы себеп. Бирок канча деген кыздар үмүттөнүп жүрөт, мен Элдос Алмаска турмушка чыгат элем депчи. Аялы бар экен билиш керек да албай куштар. Ошолордун үмүтүн ойлогон жоксуз. Тартыш керек болуп атабы? Тартыш керек, жубайыңыз менен чыгыңыз, барбы жубайыңыз коомчулукка чыгыңыз давай. Кел анда. Давайчы, кел. Бүткөн күн келди. Давайчы. Келди. Анда урматтуу достор, бул эки сөз долбоору азыр биз Элдос Алмас өзүнүн жубайын машинадан алып чыксын, көргөзөлү коомчулукка. Эми кызыл килем, конечно, төшөй алган жокпуз. Сразу элеби? Сразу эле. Бул жакта экен биздин келинчек. Кана. Вон ана. Урматтуу достор, Элдос Алмас өзүнүн жубайын 6 жылдан
бери жашырып келген. Бүгүн эки сөз долбоорунда мына жубайы Гүлдана менен биздин долбоорубузга конокко келип отурат. Ушундай жаңылыкты мен ачпагандан анан сиздерге ким ачат? Кандай келип алдыңыздар? Канаттын инициативасы менен бүгүн көптөн күткөн күн келип, көптөн күткөн сырлар ачылып атат. Буюрса, анда маекти баштай берели. Бул менин жубайымды тааныштырып коесузбу? Бул менин жубайым, келинчегим болот. Аты Гүлдана. Биз баш кошконубузга 6 жыл болгон. 2 наристебиз бар, 1 уул, 1 кыз. Ушул ишти кылып атыптыр да. Анда жүрүңүздөр, анда биздин студиябыздын төрүнөн орун алып бериңиздер. Элдос мырза, бүгүн Кыргызстан үчүн дагы жана сиздин үй бүлөңүз үчүн да бир башкача күн болуп атса керек. Эми ушу 6 жылдан бери баягы коомчулукка көргөзбөгөн жубайыңызды бүгүн сиз эки сөз долбоору аркылуу алып келип көргөздүңүз. Ал эмне себептен ушул чечимге келдиңиз? Мен ушул жубайым көргөзөйүн кой деп, либо жубайыңыз заставлять этти деп. Убакыт сааты жетти окшойт. Кудайым ушул күнгө буйруган экен. Ушул күн келди. Ушул күн келди да. Демек күткөн күн келди деген сөз кулакка сиңер айткыңыз келбей калыптыр да. Көчөдөн деле күткөн күн келди деп отурчу. Эртелер ушул мени өз чын атым Элдос, атам аты Алмаз, ошого Элдос Алмаз болуп койгон. Көп эле кээ бирде Алмаз деп чакырып калат, кээ бирде күткөн күн келди деп ушинтип чакырып калат. Ал эми мен Гүлдана айымга суроо бергим келип атат. Негизи чыгармачыл адамдын жубайы болуш бул өтө оор да. Анан мисалы баягы Элдос мырза жүрдү сахнада 2 жылдан бери, 2 жылдан ашык жүрөт, ар дайым жүргөндө дагы ырдайт, айланасына бардыгы кыздар. Анан тем более бунун үйлөнгөн экенин мисалы эч ким билбейт да. Үйлөнгөн, үй бүлөсү бар экенин билбейт. Анан ошол жактан кыздардан көбүрөөк реакция болуп атты. Ошондо сизде кандай сезимдер болуп атты? Мындай чыккыңыз келип кетип аткан жокпу? Интервьюга камера менен тартып мен Элдос Алмаздын жубайымын депчи. Негизи мен көп мындай сахнага жакын адам эмесмин. Ошондуктан биринчи Элдос өзү баштаганда деле чыгам дегенде ой болгон эмес. Өзүм предлагать эткем, давай үй бүлөнү аралаштырбай эле коелу депчи. Анан эми өзүм ошентип айтып, өзүм колдоп эме кылган үчүн айтып айта албадым. Эми негизи болот, конечно, чтобы вообще кызганбаш үчүн анда вообще сүйбөш керек адам. Бул мен жакшы көргөн адам болгондуктан андай убакыттар болот эле, бирок всегда өзүмдү басып, эмоцияга алдырган эмес да, эмоцияга алдырган күндөр болду эле. Алдырганда деле Элдос дайым мен сени жакшы көрөм. Силер менин үй бүлөм мен үчүн биринчи орунда. Жаман ой келтирчү эмес да. Сөз сразу ошентип басчу. Мен жакшы көрөм. Эми баягы мындай болду да. 6 жыл болуптур, баягы Элдос мырза чыгармачылыкка кире электе эле уже сүйлөшүп жашап баштаптысыздар да, үй бүлө курупчу. Анан ушу чыгармачылыкка киргенден кийинки айырмасы, чыгармачылыкка кирлектеги айырмасы кандай болду? Мисалы, чыгармачылыкка кирлекте кандай жашачу элеңиздер, чыгармачылыкка киргенден кийин кандай өзгөрүштөр болду? Негизи экөөбүз үйлөнбөй туруп эле Элдос элдин адамы болчу. Ошондой деле телевиденияда иштеп, тамадачылык кылып, всегда ушундай элдин арасында болчу да. Ошондуктан өтө деле чоң айырма билинген деле жок. Наоборот, өзү жакшы көргөн жумуш менен алектенип баштагандан кийин аябай көңүлү ачык, всегда настроениясы жакшы. Ар бир өзүнүн кандай жакшылыктары менен бөлүшүп, даже түнү саат 2-3-тө ырым бүтүрүп келсе да Гүлдана турсаң, мени тургузуп, угузуп, всегда ошондой болчу. Ошон үчүн андай деле чоң айырма болгон жок да. Демек, чыгармачыл адамдын жубайы болуш бул деле өзү бул жашоодо бактылуулук экен да. Бактылуулук. Башка эмеде кандай билбейм, бирок Элдос менен андай деле эме болгон жок да. Демек, бул түз жүргөн бала экен да. Ошондой эле го. Ошондой эле го. Анан Элдос мырзадан сурагым келип атат. Эми 6 жылдын ичинде баягы азыр үйлөнгөнүңүздөрдү эми угуп аткан эл, эми канча балалуу болдуңуздар? Азыркы учурда эми Кудайга шүгүр, бир кызым, бир уулум бар. Чоң кызым көзүмөн чуктай болгон 5,5 жашта, аты Элдана. Анан экинчиси Элмураз. Өз негизи биз сүйлөшүп жүргөндө эле ошондо кыялданып элек. Биринчиси кыз болсо кандай кылабыз? Биринчиси уул болсо атын ким коебуз?
эми үйдөгүлөр айтат, үйдөгүлөр эми биз кой десечи деп жакшы эме кылып кетти, биз өзү койсок дейбичи. Анан биринчиси кыз болсо кандай коебуз билесиңби, анан кийин ушуну мен айткам. Ай, мен атымдын баш эки тамгасын алабыз, сенин атыңдын акыркы эки тамгасын алабыз депчи. Элдос, Гүлдана, Элдана кылып коелу депчи. Үчүнчүсү ошондо кайсы тамгаңарды алгансың? Анан экинчисинде төрөлдү, уул болду. Анан кийин үйдөгүлөрдөн сурадым. Эмне деп коелу десем, апам жумушта болуп көп деле ойлонуп атат. Өзүм кое бер деди. Атаман сурасам, атам ошо динге берилген адам болчу. Узун жанагы сахабалардын атын айтты да, атап койдум. Анчалык. Анан кийин өзүм ойлоп атып, анан кийин мен мураскерим болсун деп турган эл мурас деп койдум да. Эл мурас. Кайрадан бул эки сөз долбоору, биздин эки сөз долбоору сиздерге абдан кызыктуу болуп жатат деп ойлойм. Ал эми бизде азыр кичине өтө кызыктуу момент болуп атат. Элдос мырзанын өзүнчө интервью, Гүлдан айымдан өзүнчө интервью алыш керек болуп атат. Потому что ар бир 2 жашта биз үй бүлөдө билип жүргөнүбүздө мындай ортодо экөөнүн бири сөзүнө дал келбей калат да. Ошол сиздердин сөзүңүздөр канчалык деңгээлде дал келет экенин биз азыр көргөзүп беребиз. Азыркы убакта Гүлдана сиз тигил жакта биздин комнатага кирип кофе ичип, эс алып отуруп турсаңыз болот. Эми Элдос мырза сиз ушул жерде отуруп туруңуз. Улантабыз анда. Жубайыңыз менен кайсыл жылы, кайсыл күнү, кайсыл жерден тааныштыңыз эле? Күзүндө 2015 жылы. 2015 эмес, 2016 жылы. 2016 жылы 7 октябрда таанышканбыз. Саат канчада экен точно эсте. Кайсыл жактан тааныштыңыздар? Медакадемиянын республиканский больницада таанышканбыз. Саат канчада? Обедтен кийин. Эми национальный госпиталь бар ошол жерден. Ошол жактан. Кайсыл жылы турмушка чыктыңыз эле? 2016. Ошо 2015 таанышканбыз, 2016 турмушка чыктым. 2016 кайсыл айда? Июлда. Тою экөөбүздүн үйлөнгөн күнүбүз 2016 жыл 16 июль. 16 июль. Гүлдананын эң жакшы көргөн тамактары? Тымнама. Манты. Плов. Биринчи кызыңыздар кайсыл күнү жарык дүйнөгө келдилер? 2017 жылы январдын 21-23 ушундай да. 24 январь. 24 январь кайсыл жылы? 17. Туулган күнүңүз канчасы? 23 апрель. Меники? Кайсыл жыл? 94. 23 апрель 1994. Кайсыл машинаны жакшы көрөт? Эмне машинага кызыгат? Прям мындай фанат болуп машиналарды жакшы көрбөйм. Негизи Toyota эмет жагат. Toyota. Мен машинаны жакшы көрсөм Хайландерди. Гүлдана көбүнчө кайсыл цветти жакшы көрөт кийимдерден? Цветтерден ак болуш керек. Ачык цветти жакшы көрөм, ак. Дагы? Розовый. Сиз баягы 6 жыл болуп үй бүлө курдуңуз, андан кийин 2 жылдан ашты да, чтобы ырчы болуп элге таанылганыңызгачы. Анан акыркы убакта мындай уже сахналардан, уже ырлардан дагы азыраак көрө баштадык. Мындай акыркы убакта мындай кандай десем бир 50 жаштагы кишидей болуп, мындай ошондой стилде ырлар жазып, мындай баягы мурдагы Элдос Алмаз жок да, чтобы молодежный давай качаем деген жок да, мындай аябай көп нерсени түшүнүп калгандай ырларды чыгара баштадыңыз да, мисалы кызым депчи, өзүңүздүн кызыңыз чоң элек, бирок балким кызым чоңойсо ушинтип турмушка узатам деген максатта чыгардыңызбы? Бул өзгөрүшүңүздүн себеби эмне себеп болду мисалы? Жакшы эле баштадыңыз эле да, мисалы молодежный Элдос Алмаз деп давай зажигаем, танцуем депчи. Азыр вообще башкача Элдос болуп калдыңыз. Бир аз токтолдук. Жашкыраак өзүнүкүн алат окшойт. Эми айтып коеюн, көпчүлүк эле мурда канча жылкы сизде үйрөтүлөт. Чын жашкыраагым айтып койсом, чын эле бул 83 мынча жашта экен үйлөнсө керек деп билип калбасын, жанагындай эле күмөн кетпесин деп айтпайт элем. Себеби көпчүлүк эле мени 2000 жылкылар деле келип мени сен сурабайт. Мен индирейм. Эми өзүм айтпагандан кийин депчи. Өзүм 93 жылкы болом.
мына бир жылдан кийин 30га чыгат экенбиз да. Жаш курак өзүнүкүн алат экенде 30га чыгып токтолуп да калдык да. 30 бул жагачы. Анан кийин бир аз токтолдум чындапчы. Анан мурдагыдай сүйөм деген ырларды деле ырдагым келбей калды. Анан ушул Кудай мээрими төгүлүп, ушул дин жолун бир аз жакшы билип, Кудай өзүнүн жолуна чыгарып, анан 5 убакыт намазды тургузуп алгандан кийин бул жашоого эмне келгенибизди билдим. Негизи бул жашоодо кимди көмүр тутуш керек экенин билдим, кимди ыраазы кылыш керек. Ошон көп нерсени бир аз болсо да түшүнүп жетип, анан негизи бул жашоодо кантип эмне үчүн келгенибизди билип, ошого бир аз ошого аракет кылып атабыз да. Анан Кудайга шүгүр, ушул куракта бергенине дагы ушул түшүнүктү азыр шүгүр кылып, бирок ушул намазды тургузуп, Кудай жолуна чыгып неме болгондон кийин өтө чоң өзгөрүүлөр болду. Алланын ыраазычылыгы үчүн көп нерсе кылсаң, Алла баары берип койт экен, чын элечи. Мен мисалы живой пример, үйдө деле көп өзгөрүүлөр болуп, жумушта деле көп өзгөрүүлөр болуп, 1 сом акча жок деле бирдеке ниет кылып койсоң ишке ашпай берет. Жомокто Кудай, чындапчы, кантип деген нерсеге ушул жооп да. 1 сом акча жок деле бир нерсе ниет кылып барып, ишке ашпай берет. Демек ошондо сиз азыркы убакта чыгармачылыктан алыстап жатасыз да? Азыркы учурда жалаң ушул шариатка туура келген ырларды ырдаганга аракет кылып атам. Бирок жакшылыктарга дагы деле чакырып атат элдер. Барып, мурдагы ырларды мырдап, жакшы кызмат кылып келип атам. А дальше кандай пландар сизде анда? Дальше либо ошол бизнес менен кетесиз, либо чыгармачылык менен кетесиз. Бирок ошентсе деле элдин адамы боло берем го дейм. Элге керектүү кызматта болом, баары деле. Анан ырларды эми шариятыбыз туура келген ырларды ырдап, жакшы ырлар чыга берем. Эми тытынып иштеп эткенсиз да мурдагыдай жаңы ырларды кайра жаздырып, клиптерди тарттырып, Тытынып дуа кылабыз. Өтө жакшы нерсе. Биринчи жолу кантип таанышып калдыңыздар эле? Мен ошол учурда эле медакадемияда окуйм. Жанагы стоматология. Фармацевт. Фармацевт. Өлкөбүздүн эң жанагы строгий окуу жайындачы. Бирок ошондо деле сабакты заочный кылып, тойлорго кетип кала берчүмүн да менчи. Анан ошентип эми булар аябай көп болуп кеткен. Анан эми булар отработка кылып коеюн деп, мен бир больницага барып калам, сабактарымды айтып берип коеюн деп. Анан ошондо отурсам, Гүлданан арактан күлүп жылмайып келип атат да. Анан жанагында күйөрман кыздар өзү мындай күлүп жылмайып келет го. Анан бул дагы бир күйөрман экен деп. Көрсө бул ошол сабак, мен ал сабакка өзүмдү эң буну жойгону барсам, бул ошол сабактан 5 алып чыгаттыр. Анан кийин жагы башка сабак. Башка сабак. Аябай строго эжеке болчу да. Андан 3 алсак сүйүнөт болчу. Ошол күнү аябай мени мактап, 5 койчу эмес, молодец. Бүгүн сага 4 деди. Аябай сүйүнүп чыккан да. Анан күлүп келет да. Аны бир күйөрман экен деп анан отурам, анан келип туруп учурашып атат. Унчук бар отуруп алды. Ичеде күйөрман эмес окшойт, анан өзүм баштадым. Сизди бир жерден көргөндөй болдум десем, мен сизди тааныйм деп не дедим. Көрүшкөнбүз да. Мурда бул Кочкартадан болот, мен Окенден. Бул ырдап барчу, мен комуз чепчүмүн. Ошол убактачы. Анан мындай мен таанычумун да, дос, бул менин таанычым эмес экен. Анан бир туулган күндө да бирге болгонбуз. Ошентип таанышып калдык да. Комуз чепкени барчумун дегенде бирдеке эскелеп, бирок до сих пор комуз чепип элек мага. Фонограмма менен чепкен көргөм. Досуңуз менин кудам болчу. Анан ошонун кудачасы болом деп алганбыз. Анан ошентип номериңди бер деп, анда байланыштырабыз, эмнечке болот экенсиң мага, анан кийин ошентип алып, неме болуп кеттим. Жок болуп кеттик да. Чалбай калдым. Анан дагы бир күнү маршруткада жолугуп калды. Анда маршруткада жүрөт элекпизчи. Маршруткада көрүп калып, анан ошол күнү дагы номерин тактап, ушул номерди элесиңби, бүгүн жолугуп калды. Анан үйүнө барып, машина менен, анан машинам бар эле, машина менен чыгып, анан бир жерге катокко барып, каток тебип, анан кийин өзүм сунуш кылдым. Сүйлөшүп
неме кылбайлыбы, бирибизди байкаштырып эле сынабайлыбы. Анан кийин жылдыз келип калса, давай турмуш курбайлыбы депчи. Десем анан бул имдеген жок, эми жок деген жок да. Ошентип 2-3 күндө эле эже менен тааныштырып койдум. Анан ошентип апамды тааныштырып койдум. Тааныштырган жокмун, сүрөтүн жөнөтүп койсоң апама жакты сразу элечи. Ошентип эле тез эле аралык. Канча аралык сүйлөштүңүздөр ошондо? 2 ай сүйлөшкөндө сөйкө тактым. Анан кийин сразу тойду белгиледик. 6 айдан кийин той болуш керек экен эле. Өзүм 6 айда тойго даярдандым. Анан кийин башында апабыз ойлонуп көр, ушул жигитке турмушка чыккан даярсыңбы дегенде, айтып бердиңби дегенде. Бул Элдос ухаживать этип баштады. Күндө гүл алып келет. Ошентип жакшы ухаживать этип баштады. Анан апам чалды деп апама айттым, апа билесизби Элдос деген. Булардын ошол убакта Кочкарада Элдос деген аптекасы бар болчу, көбү таанычу да. Анан кайсы Элдос жана тамада ушундай бала десем, карап мындай мен деп айтат болуш керек десем, карап туруп Гүлдана жакшылап ойлонуп көр деп мындай серьезный голос менен айтып койду. Элдин адамы тамадалар менен жашаш кыйын. Күндө тойдо болот, ар кандай кыздар болот. Сен ошого чыдайсыңбы? Күндө жанымда болбошу мүмкүн. Ушундай сөздөрдү айтты. Мен өзүм атам көп жылдан бери Бишкекке таксовать этчү. Мисалы бир жумада 2 күн үйдө болсо, Элдоско ошо эле 3-4 күн жолдо ушинтип бизди баккан да. Анан айткам, атам деле сиздин күндө жаныңызда болбойт го. Чыдап атасыз го. Эси жолдошум бизди багыш үчүн күндө менин жанымда болбосо анда мейли деп ушинтип жооп бергем. Анда всё деди, всё ашыкча сөз сүйлөгөн жок. Ошентип садым жооп берип. Атаңызда кандай реакция болду? Биринчи атама көп айткан эмеспиз. Анан эми өзүң көр, сүйлөшүп көр деп ошентип эме кылып койгон, байкаштыр депчи. Бүгүн 21 июль, 4-күн, кечки саат 8 болоюн деп калды. Ушул убакыт негедир биз үчүн бир башкача күндүр деп эсептеп коелду. Мисалы бүгүн бири-бирибизге рахмат айта турган күн. Элдос мырза, бул күнү сиз жубайыңызга эмне деп айтмакчысыз? Кандай ыраазычылыктарды айтмакчысыз? Ошол бир келген өмүрдө Кудайым башка менен эмес, именно сен менен кошконуна Кудайга чексиз шүгүр айтам. Ар дайым ошол түшүнүп, поддержка берип, билесиң ошого сага чексиз ыраазычылыгымды айтам. Кээ бирде ойлоп калам, эми биз эркек киши көпчүлүк менен таанышып, жумуштар менен жүрөбүз, көпчүлүк менен чай ичебиз. Ойлоп калам да, эгерде кээ бирде жакшы күндөрдөчү, жаман күндөрдө, ооруп калган күндөрдө алар эмес, эмнегедир ата-энем, бир туугандарым, дайыма жанымда жүргөн келинчегим болот экен да. Ойлоп калам да, эмне үчүн мен башкалар менен олтурат экенмин да, келинчегим менен олтурбайм депчи. Ошондон бир күн атайын жүрүп отуруп келеличи да, анан экөөбүз отуруп келдик, анан ичиме ойлондум, отурсам болот экен го депчи. Ошого рахмат. Бүгүн эфирге келип бергениңе. Сүйөсүзбү? Жакшы көрөм да, мунусу мен вообще титиреп калам. Калтырап калам. Анан жакшы азыр жанагы тарбия, уул кыздын тарбиясы энеде дейт го. Азыр жакшы. Балдардын тарбиясы жакшы. Ошол Гүлдана менен жумуш деп, үй бүлөнбаган деп артистин жашоосун билесиң. Да. Көпчүлүк жерде бир күн чүйдө, бир күн ошто болуп калабыз. Бирок менин жоктугумду билдирбестен баарын алат. Жубайыңызга рахмат. Зам да үйдө, зам. Ошо мен ошондо главный. Ошентип турабы? Анда сиз Гүлдан эмне деп ыраазычылык билдирип кетмекчисиз, эгерде бүгүнкү күндө рахмат айта турган күндөрдүн бири? Мен Элдоско көп эле ыраазычылык билдирип келем. Ошол мени дагы ошо көпчүлүктүн арасынан именно сиз менен жолуктурган, сиз менен кошкон Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Күндө ушул жашоону, ушул күнүмдү, үй бүлөм үчүн баарына Аллахка шүгүр кылып, чексиз рахмат айтып келем. Ошо бизди багам деп, кээде түндөп, күндөп уктабай, түндөп, күндөп жол жүрүп, ошо эртерээк үй бүлөмө жетейин деп келет.
жазсын болсын. Мен аябай ушундай өмүрлүк жарым жан шеригим бардыгына шүгүр кылам. Өзү по идее жазда сөйкө салыш керек эле, бирок кышта каникулда айылга баргандан кийин сөйкө салам деп баштады. Атам айтсам, биринчи атам эме болду, кызгангансы. Жок, мен Бишкектен азыр барбайм. Бул жакта жумуштарым бар деп, келгиси келбейт, ошондой болду. Жалгыз кыз да. 3 байкем бар. Экөөбүз бар. Мен дагы апа деп гөндүрүп. Ушу балага тийип алайынчы. Апам эмне шашасың дейт. Ошентип эме болгон, акыры көндүрүп. Ошо акыр мындайча айтканда экөөңүздөр тең баары мындай переходный возраст кезде үйлөнүпсүздөр да, чтобы жашоону мындай дагы да көп нерсени түшүнө элек кездечи. А ушундай мындай биринчи шарттарда кандай кыйынчылыктар болду, мындай эсте кала турган, чтобы эми үй бүлөдө болот го ар кандай нерселер. Негизи аял кишиге биз айтып урушуп бирдекени үйрөтпөшүбүз керек экен да. Биз аял кишиге өзүбүз биринчи көрсөтүшүбүз керек экен да. Бул нерсени биздин практикада төшөк саласың, камыр жууруйсуң. Туура айтып атасыз. Себеп дегенде мындай болду да, мен аны өзүм билбей эле кылыпмын да, кийин бул Гүлнара мага айтып атат да. Биз жолугуп калдык. Ошентип биз күндө жолукчук. Мен обедтен кийин медакадемияда окучумун, вечерний отделениеда. Бул обедке чейин окучу. 3-4 чейинчи. Ошентип бул окуудан чыкканда мен окууга кирип кетчүмүн. Ошентип көп жолугуп калаттык да. Кичине убакыт болсо эле жолугуп берет эле күндөчү. Анан ошентип бир күнү убакыт болуп калды. Чоң обед кылалы деп калдык да. Аяк ушул өмүр бою эсте калса керек ушулчу. Анан кирип эле мен тамак кыла баштадым. Анан экөөбүз тамактанып, анан бул мен жуйынчы жумуш неме деп калды. Идиштердичи. Мен өзүм үйүм бар эле. Анан кийин идиш жууп калды, анан мен чыгып эле бутум батектерин алып кургатып коеюн деп эле анан кремдеп, анан бут кийим, батектерин алып жайып, анан карасам мунуку дагы сапожкасы тизеге чейин узун мындай, бирок эми грязный кыш болгон үчүн шалтак болуп кетти да. Мунуку да кремдеп коеюн деп эле анан кийин чын жүрөктөн да жанагычы. Анан колум салсам эле батеги суу экен да. Анан батегин дагы алдым дагы экөөнү алып жайып, анан кремдеп, сонун анан кийин бул жуугу чекти элечи. Анан кийин жана тигилген жерлеринде жиптер чыгып кеткен экен, анан күйгүзүп, сонун анан кийин акырында батеги куруп калган экен, салып койдум, анан чипип атып. Бул кийген экен, жеп жылуу, анан кийин таптаза да. Анан кийин ошондо неме кылган экен да. Бул Элдос бут кийимдерин аябай таза карайт турбайбы депчи. Азырга чейин до сих порчу бир жолу бут кийим өзүм кремдебейм. Хотя это мужское дело. Мен баары чекте дайындап неме болуп коет да. Анан кийин ушу киргенде айтып калат, мен эми эркек баланын үйлөрү мындай болсо керек деп ойлогом дейт да. Бирок биздин үй дайыма таза турат эле да. Квартиранттар бар болчу да, жалаң эркек балдар. Анан үйгө кирип тамактана албайлы деп эме кылды. Анан мен элестеттим, эркек балдар жашаган, төшөктөрү жыйыл элек, мындай аябай эме болсо керек деп кирсем, аябай таза экен үйү. Таза, вообще жыт жок. Мындай баары ордордун да. Анан таң калгам ошого. Булар ошодон көрүп билип алат экен да. Бул мындай турбайбы деп. Ошо бүт эркек кишилерге жаңы үйлөнгөндөргө айтам, уялбастан өзүңөр керек болсо төшөк салып, төшөк жийип, бүт жумуштарды кылып, бирок уровень менен, мерасы менен. Мен бул үйгө анда бул үйдө барып турбай кала турганда көрүп аласың. Көбүнчө урушуп кеткенде ким мындай биринчи кечирим сурайт? Мисалы эки адам урушуп кеткенде кыйын го, мисалы барып кечирим сураган келбейт, сүйлөшкүн келбей калат, мисалы. Негизи шариатта ким биринчи кечирим сураса, ошол неме соо көбүрөөк болот экен да. Бирок эми бун жакын эле билдик. Биз урушканда ошо күнү жарашмайынча мындай уктабайт элек да. Жүрөк тынчыбайт. Анан кийин тургузуп алып, мен буну тургузуп алып басып отур. Өзү мындай болду, мындай сен баштадың го, турабы? Эмнеге мен неме болуп атасың деп ушинтип неме кылат элем. Бирок күнөө менде болсо, эми аял кишилер баары тартынып берет да, күнөө өзүндө болсо элечи. Ошентип анан кийин неме кылат элем, анан кийин урушпайлы. Мен укпадым, сен айтпадың деп ушинтип жарашып алчык да. Эгер күнөө менде боло турган болсо, действительно анча-мынча ашып келип менде де кетип калат да. Жаш болгонбуз, анча-мынча недоразумениялар болот.
Ошондой болгондо мен өзүм кечирим сурап коем. Жана кечирип коем, мен действительно ал жерде тура эмес кылып койдум вообще. Андай кылгым келбейт эле. Менден кетти да. Ушинтип коем. Болду ушул эле. Кечирет. Дайым Элдос всегда биринчи эме кылат. Кечирим. Даже мен туура эмес кылып, эме кылсам деле мындай жарашалы деген мен всегда Элдос баштайт да. Ошондон эркек кишилер акылдуу деп мындай арканды узун таштаган деп билем да эркек кишилердичи. Мен вообще эме кылбаганда деле айтат деле, Гүлдана сен вообще биринчи кадам таштабайсың биздин семьянын ынтымагы үчүн депчи. Давай мен неме кылайын. Анан сиз баягы медакадемияда сизде окуганда до конца аянат чыктыңызбы окуун? Мен КРСУда окугам, кыргызско-российский эмеде 2 диплом алайын деп атайын. Кыргызско-российский эмеде окугам. Бүтүрдүм. Акыркы 2 жылын жашадык ошо. 3 жыл. Сен 3 жыл Мен окуттуң? 5-те бүтүп турмушка чыктым. 3 жыл контрагымды төлөп карады. Азыр кесибиңиз боюнча иштейсизби, иштейсиз? Кардиологмун, азыр иштейм. Азыр иштейсиз, А сиз кесибиңиз калды? Кесип калып кетти. Дары, ситрамон деле элесиз. Кесип дагы. Азыр ошон үчүн көп биздин тааныштар деле көрүп атса болот. Көрүп атса, жана тойлорго да бара албайт да. Жакшылыктарга деле бара албайт. Жумушу ордо, Сен күйөөсүң, айтпайсың, алып кел дейт, бирок эми күйөөсүң, бирок жумушта начальник башка да. Ата эжелер бар, начальницалары. Көп бара албайт. Анан сизге кыйын болбойбу? Жубайыңыз эми ошондой кыйын жумушта иштесе, мисалы келсе үйдө жок болуп калса. Кээде таарынам, мен вообще көңүл бурбагандым го бизге депчи. Анан кийин түшүнөм, бирокчу. Бирок эми бул убактча элек. Фундамент түзүп алыш керек да. Бул окуду азырчы. Фундамент түзүп, өзүн жакшы базада туруп алыш керек. Анан кийин кардиологический центр ачып, буюрса ичине клубникаларды коюп. Буюрса биздин медцентрибиз бар. Апабыз урганча, апабыз өзү фармацевт, медцентрибиз бар. Каякта медцентр? Кошкартада. Ошол кызык да, мисалы көп эле айтып калат деп калам, Элдос аябай мындай бизнесмен, көптөгөн бизнестери бар, каржылап турган, мисалы дейт да, анан сиздин өзүңүздүн бизнестериңиз жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен өзүм окуучуларым бар да, алып барчылык жактачы. Алар да айтып элек да. Алар уктап атканда мен туруп кетип калгам кээде иш кылып. Сиздин аптекаларыңыз бар, клиникаларыңыз бар, машина үйлөрүңүз бар, эмне тырышып бересиз дейт да. Анын баардыгы мен ата-энем кылган да. Естественно, ал биздики, бирок мен да өзүм бирдеке кылгым келет да. Канча бир туугансыз сиз? 3 бир тууганмын. Бир карындашым бар, ошончо карындашым дегендер жазгам. Бир эжем бар. Бир аялым бар. Кайненем Элдоско айтышкен, эми врач кыз алсаң клиника ачып берем депчи. Ага чейин аптека болчу да, Элдос деп, Элдостун атында аптекалары бар болчу. Анан экөөбүз үйлөндүк. Апам ушундай киши да. Ошо үйлөнгөндөн кийин аштык айтканын кылган, ушундай күчтүү аял. Экөөбүз үйлөндүк, тойдун эртеси күнү жер издеп баштаган да, клиника ачам депчи. Кочкор Атада клиника. Кочкор Атада клиниканы ачып, чоң кызыбыздын атына койгон Элдана деп, жылдан жылга чоңойтуп атат. Мен болсо иште опыт Кочкор Атага бар иштейсизби ошондо? Кудай буйруса, жакшы опыт алып алсак. Өз кичинекей мекенибизде кызмат кылалы эми, опыт алып. Аябай жакшы. Демек, бул үй бүлөдөгү мындай чыгармачыл ошо билимдүү дагы үй бүлө экен да. Билим жагынан бул жак. Эки билимдүү мындай адам чогулуп калса деле интересно болуп калат го. Бирөөсү кичине мындай тупойрак түшүндүрүп турган. Мындай тупойдон деле баягы үйгө кичине бир кызыктуу нерсени алып келип турган, бир шаңдуураак бирдеме болбосо, эки адам бириксе анда болуп кетет го. Бул китепке салат да көбүнчөчү. Мен мындай немеси бар, логика салат, логикачы. Китеп тура эмес да. Китепке салат. Мен өзүмө салам да. Кыска жолго салам да. Бул узак жолго салат. Кыска жолго. Китеп окугандар баары башка да. Китеп окугандардын ой жүгүртүүсү, сүйлөшкөн сезими деле акылдуулар кесилет. Кана мен китеп. Анан Элдос мырзанын кайсы чыгармасын мындай көбүнчө сүйүп угасыз? Кайсыларын? Элдостун бардык эле чыгармалары жагат, бирок күткөн күн келди. Бирок биринчи андай аталышын каалабадым эле алырдын да. Неге? Совсем башкача жаралган да алырчы. Сүйүү жөнүндө ушундай бир ыр болчу. Сүйүүсүнө жетпей калган. Анан Элдос ушундай күткөн күн келдиги өзгөрткөндө мен жок, муну эч ким укпайт.
кызыксыз экен деп темасы дагы нет деген күткөн тему вообще деп эме кылган эмесмин да. Анан наоборот беркерди чыгарсаңыз жаштар угат, сүйүүсүнө жетпей же сүйүшүп жүргөндөр угат деп эме кылгам. Анан Элдос всегда хорошо деп коет, бирок өзүнүн айтканын кылат да. Өзүнүн айтканын кылып чыгарды. Бирок аябай жакшы чыгып кетти. Күткөн күн келди деген аябай сонун сөз болду да. Андан кийин уже прикол болуп, кайталанып, аргимана кулана сиңип. Вообще биз андай эмени күткөн эмесмин. Мага кулагыма жаккан эмес, күткөн күн келди. Бул эмне түшүнүк, эмне маани деп эме кылгам да. Анан эме наконец-то популяр болду да. Келген күнү аябай ыйлагам. Вообще мындай эме күтпөдүм эле. Мен ар бир клиптерин көргөндө бир сыйдан ыйлайт болдум. Анан акыркы мына азыр кызым деген клипти бергенде дагы жөн эле көрбөстөн ыйлап. Мен макияждар алып күткөн күн келди деп ыйлагам ошентипчи. Анан кызыма дегенди клипти көргөндө ушунчалык башкача толкунданып ыйладым. Карындашым ыры аябай жагат. Кызыма деген башкача бир жүрөгүмөн орун алды. Анан көбөлөр бар жагат. Кетемин дебечи. Демек сиз үйдө редактор экенсиз да, э? Мен жаздырып келип эле буга кызарам. Турсаң үй 4-тө кезимде тур. Мен эйфорияда келемде жанагындай вообще энергия көп болчу, жаңгыр жаздырып алып. Бул уктуп атканбы бежебез ошондой тур. Жанагы биз жана музыканттар катты укканды жакшы көрөбүз го. Катты койдуруп коюмбу. Секин дейт. Катты уксаң да эле не болуп коем. Анан бул жакты дейт. Не болобуз да. Биринчи редактор. Мен көп түшүнбөйм эми чыгармачылык эме. Наоборот, творчествомду көп айтып калат. Кандай карайт, каршылык карабайсың, бойдоктой эле жүрөсүң, наоборот депчи. Чисто айтканда ошонун тескериси да болчу. Наоборот, всегда поддержка да. Давай да. Анан кийин анча бирдеке кылып хайп кылбайсызбы? Ушинтип эле. Кызанын нарак бере кылып эле. Колдон келбейт депчи. Үйрөтмөксүз да болбосун. Мында кол кармап эле киргизип коеюн деп анан. Эртең тилим кыска болуп калбасын. Бизге да буйрусун эми ушундай үй бүлөлүү болуш. Анан урматтуу достор, чындыгында мен ыйлагым келип кетти, өзүм араң эле карманып турдум. Сиздер да ушул убактыңыздарды бөлүп, анан Кыргызстанга эч кимге айта элек жаңылыкты келип, биздин эки сөз долбоорубузга бөлүшкөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Бактылуу болуңуздар. Ушинтип эле ийгилик болгон сайын эле жубайыңыз менен келип, биздин долбоорго келип интервью берип туруңуздар. Сиздер да кыскача сөзүңүздөр болсо, биздин көрөрмандар менен коштошуп койсоңуздар болот. Чоң рахмат, урматтуу бизди көрүп жаткан биздин көрөрмандар, байке эжелер. Ушул күнгө чейин мен айтпай келдим, анын себептери бар эле. Эми жанагы счастье любит тишину дегендей, биз эми үй бүлөбүздү көп сиздерге ачыкка чыгарбаганы туура көргөнбүз. Анан эми Кудайдын буйругу экен, бүгүн мына келин балаңыздарды сиздерге ачыкка чыгарып турамын. Жүгүнүп койбой. Анча-мунчаңыздарды бир аз капа алган болсо кечирим сурайбыз. Бирок буйрук экен, ушундай болду. Элдос Краш'тын аялы бар экен, прикинь. Бул менин жанагы өмүрүмдөгү биринчи эфирим бүгүн. Ошол күн именно ошо эки сөз долбооруна келип интервью бериш насип болгон экен. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анча-мунча жерде ката сүйлөгөн болсок, туура эмес сүйлөгөн болсок, түшүнөсүздөр деген ойдомун. Бул биринчи менин опытым деп айтканда. Ошол баарына ден соолук, эли журтубуз менен тынч аман бололу. Өзгөчө силерге да чоң рахмат. Бүгүн биринчи жолу келип атам сенин интервьюңа. Студияңа келип отурам. Жаш болсоң да ушундай телевидениядагыдай аппараттарың бар экен, студияң бар экен. Ийгилик. Чоң рахмат. Силик бро. Тойго келем, биздин тойго. Бул эки сөз долбоору. Элдос Алмаз уулу. Кош бол, бойдокчулук. 6 жыл мурда. Бирдекени унутуп калыптырмын. Эки сөз долбооруна конок чакырып элегиме уже жарым жыл болуп калыптыр. Эки сөз долбоору чындап сизге жагабы? Эгерде сизге жакса комментарий калтырыңыз, жагат деп биз алдын ала токтобой дагы кызыктуу конокторду чакырып, дагы жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Сизге жагабы эки сөз долбоору?